Ош шаарындагы чоң жолдун бойлорунда каз катар тизилип сатыкка чыккан дарбыздардын мезгили башталды. Коңшулаш Тажикстан өлкөсүнөн келген жемиштер былтыркы жылга салыштырмалуу бир азга арзан. 1 килограмм дарбыздын баасы 80 сом. Бизге мына Тажикстан өлкөсүнөн быйыл дарбыздар жаңылыкка келди. Жылдага караганда сенасы аз-маз арзаныраак. Анан бул жерге деле элге ыңгайлуу болсун деп 150дөн 250ге чейин берип атабыз чоң-чоңдорунча. Анан даамы биздикиндей эле, Кыргызстандыкындай эле, бирок эми өзүбүзгө аз-маз жетпесе керек, бирок ошондой эле жылдагыдан даамдуу келип атат. Элдер ооз ачарга, ифтарлыкка алып атышат. Жакшы эле элдин алганы деле, сенасынан деле сөз жок. Бизге келип жаткан дарбыз, коондор абдан бышып жетиле элек. Алар атайын дары-дармектердин жардамы менен өстүрүлөт. Ош шаарындагы ветеринардык жана фитосанитардык инспекциясы бул боюнча атайын жыйын өткөрүп, өлкөгө кирип жаткан мөмө-жемиштердин зыяндуулугун текшерүү үчүн лабораторияларга тапшырма берген. Атайын изилдөөнүн натыйжасында дарынын кошулган нитраты 3 эсеге көп экени аныкталган. Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук инспекциясы Тажик Республикасына Баткен областынын жетекчилигине азыркы ушул дары көп салынган повышенный келип аткан жашылча жемиштер боюнча атайын каттар жөнөтүлүп, ошолор менен иштеп атат. Биз ошон үчүн постто турган ветеринарный службаны, таможенный службанын дагы атайын кат жөнөтүп, ушунун үстүнөн иштеп атабыз. Шаар тургундары бул дарбыз коондордун зыяндуулугун көп биле беришпейт. Ошонун кесепетинен жаңы келген маалда жаш балдарга алып берип, ич өткөк, уулануу менен бир топ жарандар жабыр тартышат. Булардын предельный допустимый концентрация деп коет. Селитр, азот жана башка жер семирткичтер менен булар жетилишилген мөмө жемиштер да. Ошондуктан мындан болгон ич оору, ич өткөктү анча-мынча дарыгерлер да токтото албай калат. Ууланган учурлар да болуп калышы мүмкүн. Ошондо айтар элем, эгер ала турган болсоңуздар, ойлонуп алыш керек да. Эскерте кетсек, өткөн жылы шаар тургундарынан бир эле номер 1 үй бүлөлүк дарылоо борборуна 10га жакын адам кайрылып, ооруканага жөнөтүлгөн. Чынарбек Алипбеков, Самат Сайдамат уулу, Ош Бирим жаңылыктары.